Силердики эми баягы санитарный зонага жайгашып калган деп бербей аткан экен, Мен адистер менен кеңешейин. Адистерге тапшырманы берейин. Барып тактап келсин, мага айтат, анан мен чечим кабыл аламын. Силердики эми башкача экен, баягы санитарный зонада жайгашып калган деп. Атак эми мындан ары бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына, тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип койгула. Эч кандай митингге монтип чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, областтарды чечип бергенбиз. Баягы сельхоз потеря дегенди төлөтпөй мыйзам негизинде кабыл алып кол коюп бердим. Кызыл китептерин бердирдим. Кече күнү көрдүңөр, Тетсекиникин бердирдим. Эми азыр Бишкек шаарына келдик. Жаңы конуштарда кимде ким басып алган жерлерине кызыл китеп ала албай жүргөн болсо, сельхоз потеря төлөй утурла. Жок, мен жалпы айтып атам, силерде эмес. Бишкектиктерге айтып атам. Мындай митингге чыкпагыла деп атам. Бүтөт, жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Бир нерсени эскертип коеюн. Бүтүндөй жалпы кыргызстандыктарга мындан ары жер басып алгандарды дароо алып барып камап коебуз. Андай беспредел кылыштын кереги жок. Мындан ары мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз биз.